Assalamualaikum, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Кичине биртке кайрылуу бар. Каныбек Капашевич. Мен сизге бир суранып кетет элем, бир суранычым бар. Урматтуу Каныбек Капашевич. Жанагы бинарный деп өзгөртүп алышыптыр да, казинону бинарный деп өзгөртүп алышыптыр. Ошого эми сиз ичинде таанышыңыз бар да, депутат эл өкүлү болупчу. Мен сизге мындай суранычым бар эле. Ошол кайсы комитетке тиешелүү жанагы казинону, онда оюн зоокту көзөмөлдөгөнчү кимге тиешелүү? Мен билбейт экенмин, ошону сиз билет болушуңуз керек. Каныбек Капашевич. Ошол комитеттеги эмелерге жолугуп турупчу. Депутаттарга жолугуп туруп, ошолорго бир сураныч бар экен, элдин атынан жанагындай оюндарга тыюу салсынчы. Ошондо оюндарга себеп дегенде ал оюндар кыргыз элине зыян алып келип атат. Өтө чоң зыян. Урматтуу Каныбек Капашевич, мен элдин атынан, элдик көзөмөлдүн атынан сизден суранып кетет элем. Ошол депутаттарга жолугуп, өзүңүз барып элечи, эми сиз эл өкүлүсүз да, все-таки эл өкүлү деп коет сиздичи. Ошол жерден элдин сөзүн сүйлөшүңүз керек да. Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн ноябрдын канчасы? 28 ноябрь 2020 жыл. Моякта бир туугандарыбыз келиптир. Булар азыр элдер кичине жардамга муктаждар, жана кыйналып жашагандар боюнча ушу бизге жана гуманитарный жардамдар келип атпайбы, анан ошолор элге жетпей атат деген маселени көтөрүлүп кетти да. Сиз өзүңүз аты жөнүңүздү айтып тааныштырып өзүңүз эмне максатта келдиңиз? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен өзүм Ысык көл областынын Тоң району Көкмөйнөк 2 айылынан болом. Атым Гүлчороо мен. Анан азыр бизде деген мына список бар. Аябай кыйналган семьялар бар. Мына список турат бизде. Биз эч кандай баягындай немелерден эмес, тиге буга жардам керек деп. Мына списокто өзлөрүнүн телефон номеринен өйдө жазган бул жакка каждый адам. Бүт ушул список менен биз азыр кайрылып атабыз. Азыр күн жардам Россиядан келди, мына 8 миллион долларлык. Ошол кайка кетти, эмне болуп атат, ошондон маалымат алып биз элге жардам беришибиз керек болуп атат. Азыр ачка калган семьялар аябай көп, ачыгын айтканда, аябай көп. Суукта түшүп калды, көмүр жекеле продукт эмес, могу жылуулук жагынан да көмүрдү алып бериш керек кээ бир семьяларга. Мать одиночкалар көп бизде. Жекеле мать одиночка эмес, инвалид балдары бар, семьялар да бар. Аларга жардам жок такыр, ачыгын айтканда. Эч жактан жардам болгон эмес, болбойт дагы. Болбой атат азыркы учурдачы. Ушусун айтканда колунан келген адамдар болсо жардам бергиле ошолорго. Мына бизге кайрылгыла, бизде списогу бар. Биз беребиз, ошол адамдардын өзлөрү менен чалышасыңар, сүйлөшөсүңөр. Адресине барасыңар. Бишкекте каякта турасыз? Бишкекте мен өзүм рабочий городокто жашайм. Байланыш телефон 0703 63 83 90. Так, сиз да кошумча. Ошол бир туугандар, биз да колдойбуз бул акцияны. Элге мындай каралаш керек, жардам бериш керек. Анан азыр бул эмени иликтейбиз, 8 миллиондук жардам кайда деп. Иликтөө жүргүзөбүзбү Орозбек? Оюңузду айтып коесузбу? Иликтөө жүргүзүп атканыбыз ушу да. Жок, жүргүзүш керек, байке, жүргүзүш керек. Ал обязательно жүргүзүш керек. Багыттан келип атат. Маякта эми бар, аз эл эмеспиз. Кээ бири аз десе бизге көп. Жок, мындай кылбайсыз. Сизге суроо берди. 8 миллиондук эме келиптир. Ошону сураштырыш керек экен, иликтеш керек экен деп атасыз. Тура. Ошол каяка барып атат 8 миллиондук жардам мына. Ал деген акчалай эмес, ал сахар, ун, май, чай болуп келген Россиядан. Мен өз мына жаңылыктардан уктум. Россия новостиден уктум мен. Россия 24-төн да уктум мен. Ал жардам Кыргызстанга чыкканын, ал транспорт, поезд жол эмес, КамАЗдар, фуралар менен келди ал жардам. Кыргызстанга келди уже мына. 2-3 күн болуп калды байке, калпай айтпасам келгенде. Ошол каяка кетип атат, азыр кимдерге берген атат, аны жетимдер же жетекчилер жеген атабы, эмне кылган атат, ошондон биз
маалымат алышыбыз керек да байке. Элге жардам болуш керек ошол жагынан. Колдойбуз. Эме анан дагы мен ушул финансовый поток келип же болбосо тияктан бияктан гуманитарный помощь келсе силер деген мындай кылып бөлүшүп атат экенсиңер акчалай түрүндө банктарчы. Банкирлер мен силерге да айтып атам. Банкирлер уккула көзүңөр менен ачык мындай карап уккула. Кулağыңар угуп атса айткыла мына отзыв бар көргөрүңүз. Штаб ачылсын. Штаб эме мыйзам чегинде сурайлы эми бул жардамдар кайда кетип атат? Чын эле элдер муктаж да азырчы жардамга анан. Бир туугандар жана колунда барлар деле бизнесмендер, колунда барлар, көпөстөр элди карайлы мына кыш келип калды. Бекинип эле мыкчынып отура бербей бул. Шариатта деле айтап турбайбы? Канча берсем Кудай ошончо берет. Неме бериңизчи байке. Мен кимге кайрылып кетейин? Сыймык Жапкеевке. Азыр жанагы миллионерлерди, миллиардерлерди куздуруп атпайбы? Мен куздуруп атам, мен митип атам, мен кыйратып атам депчи. Ошол байлардан куздурган акчасынан бөлсүн элге. Элге бөлсүн. Ошол коррупционерлердин акчасын бир 20%-ин элге бөлүп берсинчи жардамга, күн жардамга мына. Муктаждар бар, квартплатын төлөй албай аткан адамдар бар. Мать-одиночкалар бар, күйөөсү жок апаларыбыз, энелерибиз, эжелерибиз. Ошолорго давай жардам берсин, инвалидтер бар. Мен ошол Сыймык Жапкеевке айтат элем. Квартплатасын бере албагандар, кыйналгандар көп эле. Эл аябай кыйналды. Ошолорго давай жардам берсин. Анан биз куздуруп атабыз. Биз митип атабыз деп миллиардтарды айтпай эле койсун. Бизге кереги жок ал миллиардтарды. Угуп келгенбиз. Биз 30 жыл бою укканбыз ал миллиардтарды. Реально иш жүзүндө иштеш керек. Конкретно иштеш керек. Элге жардам берсин карапайым элге. Колдойбуз. Рахмат, бир туугандар.